Мегаком уюлдук оператору ардагерлерге туруктуу жардам көрсөтүп келе жатканына быйыл 9 жылдын жүзү болду. Ушул убакыттын ичинде улуу муундук колдоо программасын ишке ашырууну каржылоо максатында компания бюджетинен жыл сайын 4 миллион сом жумшалат. Майрамга карата мекенибиздин аймагы боюнча 1000 ардагер 2000 сом өлчөмүндөгү материалдык жардам алышты. Борбор калабызда Сейтек борборунун жаш таланттардын катышуусундагы майрамдык концерт болуп өттү. Бишкекте биз кичине белектерибизди берип атабыз, концерттеги өткөрүп, ушул биздин кыргызча айтканда карысы бардын ырысы бар дейт. Ошондуктан Мегаком компаниясы уже канча жылдан бери эл аралык карыялар күнү, биздин 9 май жеңиш күнү 2 жолу бир жылда биздин карыяларды сыйлап, ушундай биздин ыраазычылыгыбызды берип, ушул биздин кичинекей белектерибизди берип, ушул биздин жакшы bir проектибиз бар, ошону да бүгүн өткөрүп атабыз. Майрамды уюштурууга компаниянын кызматкерлеринен турган ыктыярчылар жардам берип келишет. Акцияга катышуу үчүн алдын ала жазылып, ата-апаларыбызды тосуп алышып, орундуктарга отургузуп, үйлөрүнө жеткиришет. Алардын камкор мамилеси карыяларыбыздын көңүлүн көтөрө тургандыгы бышык. Бүгүнкү күн мен үчүн куттуктаган чоң сыймык болуп эсептелинет. Чоң аталарга, чоң апаларга кааларым узун өмүр, ачык асман орубашсын, ар дайым бар болсун. Эскерүүлөргө чууланган мындай көз ирмемдер чанда эле болоорун түшүнгөн ардагерлер жан дүйнөсүн уялаган сырлары менен бөлүшүп жатышты. Мындан тышкары майрамдарды утурлай уюлдук оператор жакындарга чалуу акциясынын алкагында ардагерлер үчүн акысыз баарлашуу мүмкүнчүлүгүн тартуулап, карыялар башка мамлекеттердеги жакындары менен сүйлөшүп, куттуктоо сөздөрүн айтып жатышты. Жылда bana bu qarıp kalgan avuşkanlarga, kempirlerge akça verip ötedi 2000'den. Ben o şolardan çok rahmet aytamın. Eli yurtum aman olsun, tınçlık olsun. Lağı yılda şötüp bizi çakırıp tıra vergiler. Ар бир үй бүлө улуу муунга таазим этип жашайт. Мегаком компаниясынын жамааты Саамайын ак бубак аралаган карларыбызды майрамы менен куттуктайт. Чың ден соолукта бактылуу өмүр сүрүүсүн каалайт.